Ассаламу алейкум достор. Бул доскада көрүп турган мисалдар биздин Telegram каналдагы эсептер. Орчунду көп суроо туудурган мисалдарды сиздер менен азыр биз чыгарып көрөлүк. Кана эмесе анда биринчи мисалга көңүл бурсак, бул жерде А тилкесин карадык, Б тилкесинде бөлчөк болуп турат. Бул жерде бөлүмүндө тамыр турат. Демек тамырдан кутулуш үчүн алымын дагы бөлүмүн дагы тамыр алды 3кө көбөйтүп ийебиз. Демек тамыр алды 3. Бул жерде да көбөйтүлгөн тамыр алды 3 болот. Барабар көбөйтө турган болсок, бул тамыр 3'тү 3кө көбөйтө турган болсок 9 болот. 9'дан тамыр чыгара турган болсок 3 болот. Ал эми алымы 4 тамыр алды 3 болот экен. Демек салыштырып турган болсок, А тилкеси 4 тамыр алды 3, ал эми ошону эле Б тилкесинде 3кө бөлүп атабыз. Демек А тилкеси чоң болот экен. Белгилейбиз. Андан кийинки мисалды карайлык балдар. Экинчи мисалда x'тин мааниси 0дөн чоң жана x квадрат минус xy 0дөн чоң. Муну кандай кылабыз? Бул барабарсыздыкты чыгаралык. Кандай кылып чыгарабыз? Бул жерде да x, бул жерде да x болуп атат. Демек жалпы көбөйтүүчүнү кашанын сыртына чыгарып ийсек болот экен. Демек кашанын ичинде x калат. Анан минус y кашан жабабыз? 0дөн чоң. Эми кантип мандан ары чыгарабыз? Демек бул жердеги x'тен кутулсак болот экен. Кантип кутулабыз? Барабарсыздыктын экинчи жагын тең x'ке бөлүп ийсек болот, x'ке бөлүп ийсек болот. Анда эмне болот экен? Бул экөө кыскарып кетет дагы x минус y чоң 0ду x'ке бөлсөк 0 албетте. Демек биз А тилкеси менен Б тилкесин салыштырышыбыз керек да. Анда биз y барабарсыздыктын оң жагына алып өтсөк болот экен. Анда x чоң y-тен болуп калат экен. Y-ти барабарсыздыктын оң жагына алып өткөндө белгисин өзгөртөт. Демек x y-тен чоң десек, албетте B колонкасы чоң болуп саналат. Андан кийинкини карагыла. Үчүнчү мисалда минус 3'түн 10 даражасы, минус 3'түн 11 даражасы. Демек каша турат. Биз бул жерден негиздери бирдей экен. Эмнени карайбыз? Бул жерден даража көрсөткүчүн карайт экенбиз. Даража көрсөткүчү бул жерде 10, жуп сан бул жерде так. Демек жуп сандан ар дайым оң сан чыгат. Эгерде даража көрсөткүчү так боло турган болсо, албетте ал жерден жыйынтыгында терс санды алат экенбиз. Демек оң сан терс сандан чоң. Жообу А тилкеси. Андан кийинки 4-үнчү мисалды карайлык балдар. 4-үнчү мисалыбызда А тилкесинде көрүп атабыз, бул жерден алымында кемите турган болсок, мисал үчүн оң сан чыгат экен. Анткени чоңдон кичинени кемитип атабыз, Ал эми бөлүмүндө көңүл бургула, бул кичине сандан чоң санды кемитип атабыз. Демек бул жерде бөлүмүндө терс сан чыгат. Кичинекей сандан чоң санды кемите турган болсок, албетте жыйынтыгында терс сан чыгат. Демек оң санды терс санга бөлө турган болсок, жыйынтыгы терс сан болот. Албетте терс сан бир сандан кичине. Демек жообу Б тилкеси болот. Бул жерден балдар көңүл буруңуздар, кээ бир учурларда, айрым учурларда даана так акыркы жыйынтыгы бизге кереги жок. Биз деген бул жерден белгисин гана аныктап туруп таап алсак болот. Мына ошон үчүн ОРТнын бир өзгөчөлүктөрү ушунда. Андан кийин карап атабыз, мына карайлык. Бул жерден 91ден 89 деген бөлчөк берилди биринчи А тилкесинде, жана Б тилкесинде 89'дан 91 деген бөлчөк берилди. Буларды кантип салыштырабыз? Салыштырганда кээ бир окуучулар шашып кетип буну көпөлөк ыкмасын колдонуп көбөйтүп ийиши мүмкүн. Жок, бул жерде биринчи тилке бул дурус бөлчөк болуп калды. Дурус бөлчөк. Ал эми экинчи тилкеде буруш бөлчөк. Демек буруш бөлчөктүн мааниси дайыма бирден чоң. Мына көрүп турабыз, бул жерде Б тилкеси чоң. Жообу Б тилкеси. 6-нчы мисалда биз көрүп турабыз, бөлчөктөр берилген. Эгер байкап жакшы көз жүгүртүп карай турган болсок, А тилкесинде 2ден 1, Б тилкесинде дагы 2ден 1 деген бөлчөк турат. Муну жөн гана жоюштуруп салсак болот экен. Мына. Эми андан кийинкиси эмне калды?
Биз кээ бир окуучулар бул жерден бирдей бөлүмгө алып келип убара болмок. Биз антпейбиз. JIRT'нын жакшы бир ыкмаларынан биз биринчи А тилкеден 2ден 3 деген бөлчөктү алып калалык дагы, могу 3дөн 1 деген бөлчөктү оң тилкеге алып өтөлүк. Эмнеге? Анткени бул жерде 3дөн 4, 3дөн 2 жана бул бөлчөктү бияка алып барсак, бизге ыңгайлуу болот экен. Орток бөлүмгө алып келип, бирдей бөлүмгө алып келбей эле, аны бул жерге алып келебиз. Минус белгиси менен өткөрүп алат экенбиз дагы. Мына баарынын 3 бөлчөктүн тең бөлүмдөрү бирдей болуп калды. Демек, бул жерден оңой болот, ыңгайлуу болот. Анда бөлүмдөрүн баары бирдей болсо, 3түн өзүн көчүрүп жазам дагы. 4кө 2-ни кошсом 6, 6дан 1-ди кемитсем, эмне болуп калат? 5 болуп калат. Демек, бул жерден 2ден 3 бөлчөгү чоңбу же 3дөн 5 бөлчөгү чоңбу? Аны биз кайчылаш көбөйтүү менен эле аныктап коет экенбиз, көпөлөк деп айтабыз биз. 3тү 3кө көбөйтсөк барабар 9 болот. Эми ал бул жерден 5ти 2ге көбөйтөм, 10 болот экен. Демек, 9га караганда 10 чоң. Жообу Б колонкасы болуп саналат. Андан кийинкине карайлык. Бул жерде А тилкесинде демек көбөйтүү жана бөлүү берилген. Буларды даражалардын. Бул жерде көрүп атабыз, эң негизги касиеттеринен болуп, эгерде негиздери бирдей болуп, даража көрсөткүчтөрү ар башка боло турган болсо, биз анда көбөйтүүдө даражаларын кошот экенбиз, ал эми бөлүүдө даражаларын кемитип коет экенбиз. Кандай манда А тилкесин чыгарганга аракет кылалык. Ошондо негиздери бирдей болду. X'тин өзүн жазат экенмин. 5ке 6-ны кошуп коет экенбиз, көбөйткөндө. Демек, бул 11-чи даража болуп калат. X'тин 9-чу даражасын өзүн жазайын. Анда көбөйтүүдө даражалары кошула турган болсо, бөлүүдө даражалары кемитилет. Анда мен 11ден 9ду гана кемитип коет экенмин. Анда X'тин квадраты болуп калат экен. Демек, X'тин квадраты чоңбу же X чоңбу? Албетте, X'тин квадраты чоң. Демек, жообу А тилкеси болот экен. Могу 8-чи мисалды көз жүгүртүп карап көрөлүк. Бул жерде ондук бөлчөктөр берилген экен. Алымында көбөйтүү, демек, бөлүмүндө 0,7ге бөлүшүбүз керек экен. Бул жерде албетте окуучулар көп ката кетирет. Анткени ондук бөлчөктү ондук бөлчөккө көбөйткөндө жана бөлгөндө балдар үтүрлөрдү жылдырып, оңго солго жылдырганда көп ката кетирет. Ошол ката кетирбеш үчүн кандай ыкманы колдонсок болот? Албетте, оңой эле бир жакшы ыкма бар. Бул алымында бөлүмүн дагы оңго көбөйтүп ийсем болот. Эмнеге оңго көбөйтүп ийем? Анткени оңго көбөйтсөм үтүрлөрдүн баары оңго бир санга жылат экен. Демек, 8,4 оңго көбөйтө турган болсом 84 болот. Көбөйтүү 1,3 оңго көбөйтө турган болсом 13 болот. Ал эми 0,7-ни оңго көбөйтсөм, бетте 7 болот. Мына эми силер менен биз ондук бөлчөктөр менен амал аткарбай, албетте бүтүн сандар менен амал аткарган адаттагыдай жеңил. Анткени үтүрлөрдү ары бери жылдырбайбыз, тезирээк да болот. Эми бул жерден кандай кылабыз? Дароо эле көбөйтүп шашпай балдар, муну кыскартса болобу деген суроо бар да. Албетте болот. Мына 84 менен 7-ни кыскартып ийсек, 7-ни 7ге бөлсөм 1, 84-тү 7ге бөлсөм 12 болот экен. Демек, анда мен 12-ни 13кө гана көбөйтүп коет экенмин. Бул жыйынтыгында көбөйтө турган болсок 156 деген сан алат экенбиз. Балдар унутпагыла, бул жыйынтык эмес, анткени биз башында ондук бөлчөктөрдүн баарын оңго көбөйтүп ийгенбиз. Ал эми жыйынтыгын алгандан кийин буну кайра оңго бөлүп салышыбыз керек экен. Бөлүп салганда бизде 15,6 деген сан алабыз мына. Эми ушул санды алгандан кийин Б тилкесине көз жүгүртөлүк. Б тилкесинде аралаш сан берилген. Демек, биз көп окуучулар ушу унутуп калышат же билишпейт. Бул жерде 15 бүтүн менен 5тен 2 деген бөлчөктүн ортосунда плюс белгиси бар.
Демек 5-тен 2 плюс белгisi бар. Биз азыр эми бул 5-тен 2 деген жөнөкөй бөлчөктү ондук бөлчөккө айландырып туруп 15ке кошуп коебуз да. Ошондо биз кандай тезирээк бөлөбүз? Мояка 0-дү алымына 0-дү кошуп туруп эле бөлсөк 20-ны 5 бөлсөк канча болот? 4 болобу? Демек 15 кошулган 0 4. 0-дү ыңгайлуу болуш үчүн биз 0 кошуп туруп бөлүп андан кийин жазсак тез болот. Демек кошо турган болсок 15,4. Демек 15,4 чоңбу же 15,6 чоңбу? Албетте А тилкеси чоң болот экен балдар. Андан кийинки мисалды карайлык. Бул жерде даража темасына тиешелүү мисал берилген. Эми биз деген эстешибиз керек эң негизги касиеттерин. Мисал үчүн А'нын M'инчи даражасы көбөйтүлгөн А'нын N'инчи даражасы боло турган болсо, негиздери бирдей болсо, негизин калтырып, даража көрсөткүчтөрүн кошуп коет экенбиз. Ал эми А'нын M'инчи даражасы бөлүнгөн А'нын N'инчи даражасы боло турган болсо, биз ошондой эле негиздери окшош болгондуктан негизин калтырат экенбиз жана даража көрсөткүчтөрүн кемитип коет экенбиз. Мына ушул касиеттерди эске алуу менен бул мисалды чыгарып коюш өтө жөнөкөй болот экен. Эми анда негиздери бирдей, -7 -8 кошулат дагы -15 болот. Ал эми бөлүмүн жаза турайын азырынча -19. Эми бөлүүдө биз эмне дедик? Даража көрсөткүчтөрүн кемитет экенбиз. Башкача айтканда -15 -19 болуп калат экен. Мына бул касиетке ылайык. Ал эмне болот экен? Бул жерде 2 2-ни -15 минус бизге плюс белгисин берет экен. Демек 2-нин бирөөсүнүкү минус, экинчиси плюс болсо, дайыма кемитебиз, чоңунун белгисин коебуз. Демек 4-үнчү даража болот экен. Келгиле эми ошол эле могу касиеттерди колдонуп туруп Б тилкесин чыгарып көрөлүк. Анда 9-дун экөөнү кошобуз -13-үнчү даражасы, 9-дун -14-үнчү даражасы болуп калды. Анда 9 деген негизин калтыралык. Анда -13-төн кемитем -14. Кемите турган болсок, балдар, 9-дун минус эмне болуп калат? -13 плюс 14 болуп калат. 2 белги катары менен келе турган болсо, минус албетте плюска айланат экен. Анда 14-төн 13-тү кемите турган болсок, 9-дун 1-инчи даражасы. Башкача айтканда бул 9-га барабар. Эми 2-нин 4-үнчү даражасы, балдар, билесиңер, эске сала кетейин. 2-ни өзүнө 4 жолу көбөйт деген сөз. 2 жерде 2 4, 4 жерде 2 8, 8 жерде 2 16. Демек 2-нин 4-үнчү даражасы 16-га барабар экен. Албетте 16 9-га караганда чоң, жообу А тилкеси болот экен, балдар. Андан кийинки мисалды карайлык. Бул жерде барабарсыздык берилген экен. 6x кичине x минус 2ден жана 7 минус y чоң же барабар 4y плюс 3. Келгиле эми ушул барабарсыздыктарды издеп таап алалык. Анда барабарсыздык, бул жөнөкөй барабарсыздыктар, балдар, эч нерсе корккон деле кажети жок. Бул жерге белгилүүлөрдү бир тарабына, белгисиздерди бир тарабына жыйнайбыз. Анда 5 минус 2-ни сол тарабына алып өтөм, плюс 2, x-ти өзүн жазам, жана минус 6-ны оң тарабына алып өтөм, плюс 6 деген белги менен. Демек бул 7 кичине 7x-тен. X-ке 6x кошсо 7x. Демек барабарсыздыктын эки жагын тең 7-ге бөлөм, могу x-тин коэффициентине. 7 кыскарып кетет дагы. Бул 7-ин 7-ге бөлсөк 1. Демек x 1ден чоң деген жыйынтыкка келдик. Демек сан огунда көрсөтө турган болсок, 1 кичине болуп атат. X 1ден чоң дейт. Демек оң жагында жатат. Так, андан кийинки бул жерде да ошондой эле 7 плюс 3-тү сол тарабына алып өтөлүк, бул минус 3 болот.
чоң же барабар белгисин коелук. 7y өзүн жазам. Минус y оң тарабына алып өтөм. Плюс y болот. Бул жерден 4 болот. Чоң же барабар 5y. 5y. Так, анда y-тин коэффициентине барабарсыздыктын эки жагын тең бөлүп ийебиз. Бөлүп ие турган болсок, бул жерден кыскарып кетет. Демек, 4-тү 5-ке бөл деген сөз да. Чоң же барабар y-тен дегенде алып жатабыз, Демек, аны ондук бөлчөккө деле айландырып ийсеңер болот. 40-ты 5-ке бөлсөңөр 8 болот, 0,8 чоң же барабар y. Бул саноогунда көрсөтө турган болсок, боёйбуз, анткени же барабар деп атпайбы, 0,8. Y 0,8ден кичине сан экен, демек сол тарабында жатат экен. Бул жерден биз x менен y-ти салыштырышыбыз керек. Демек биз билдик x деген 1ден чоң сан, Ал эми y-ибиз 0,8ден кичине же барабар. Демек x-ибиз бул жерде чоң болот дагы, a тилкеси болуп саналат. 5 минус t кичине 5 плюс t'дан. Демек бул жерде t менен 0-дү салыштырышыбыз керек экен. Эми балдар карагыла, бул жерде барабарсыздык берилди, ошондой эле жөнөкөй барабарсыздык. Жана айткандай эле белгилүүлөрдү бир тарапка жыйнайбыз, белгисиздерди албетте бир тарапка жыйнайбыз. 5тен 5ти кемитсек 0 болот, t'ны кошсом 2t болот. Демек барабарсыздыктын эки жагын тең 2ге бөлүп ийебиз бул t'нын коэффициентинен кутулуш үчүн. Демек биякта t калат, 0-ды 2 бөлсөң 0 болот. Демек t 0дөн чоң экен. Бул жерде a тилкеси балдар чоң болот. Андан кийинки мисалды карайлык силер менен. -9 бөлүнгөн -3. -9 плюс -3. Бул жерден эмне кылабыз балдар? Жөн эле амалдарды аткарат экенбиз. Бөлүү жана кошуу. Бул жерден карагыла, -9 -3кө бөлсөң, албетте 3 эле болот. Балдар эске сала кетчү нерсе, минусту минуска бөлө турган болсоң, жообу плюс чыгат. Демек -9ду -3кө бөлсөк, плюс 3 чыгат. Башкача айтканда, душманыңдын душманы сага дос болот деп бул белгилерди жаттап алсаңыздар болот. Андан кийинкини карагыла, эгерде эки белгилери бирдей болсо, албетте дайыма биз кошот экенбиз. Анан белгисин сактайбыз. Демек -11 деген санды алат экенбиз. Албетте 3 чоң, демек жообу a тилкеси. Андан кийинкини карайлык балдар. Кийинки мисалыбыз 1,6 тамыр алды 0,25. Бул a тилкеси болуп атат. Демек b тилкеси 2,5 тамыр алды 0,16. Демек балдар карагыла, бул жерде ар кандай ыкмалар бар. Бир ыкмасын көрсөтүп берейин сиздерге. A тилкеси же b тилкеси чоңбу? Албетте 25тен тамыр чыгарганды билебиз. 1,6 көбөйтүлгөн 0,5 деп 0,125тен тамыр чыгарып алсак болот. Бул жерде 2,5 көбөйтүлгөн 0,4 деп 0,116тан 0,4 деген тамыр чыгат экен. Демек буларды көбөйтүп турган болсок, анда бул a тилкесинен 0,8 чыгат, ал эми b тилкесинде 1 бүтүн чыгат экен. Демек албетте b тилкеси чоң болот. Кийинки мисалды карайлык. Балдар, муну жазып алсаңыздар, кийинкиси
карайлык. Дан кийин так, сүрөтү белгилүү болду. Эми А тилкесинин мааниси АД-нын квадраты плюс ДЦ-нын квадраты. АБ-нын квадраты плюс БЦ-нын квадраты. Демек, балдар ушундай сүрөт берилди. Эгер көз чаптырып карай турган болсок, бул жерде тик бурчтуу, үч бурчтук берилди. Демек, тик бурчтуу, үч бурчтук дегенде эле биз Пифагордун теоремасын эстешибиз керек. Демек, ошонун жардамы менен биз А тилкеси менен Б тилкесин салыштырып аракет кылып көрөлүк. Кана эмесе бул жерде АБЦ үч бурчтугу, АБЦ үч бурчтугу берилип атат. Мына азыр биринчи могу үч бурчтукту карап алалык, сол жагындагы. АБЦ үч бурчтугунун гипотенузасы АЦ болуп атат. Демек, мен жазып алайын. Биз билебиз, бул жерге эске салыш үчүн жазып коеюн. АБЦ боло турган болсо, А менен бул катеттери берилген. Б катети, ал эми С биздин гипотенуза. Демек, Пифагордун теоремасында гипотенузанын квадраты катеттерин квадраттарынын суммасына барабар. Демек, А квадрат плюс Б квадрат. Демек, ушуну эле азыр ушул жерден жазып чыгарганга аракет кылабыз. Демек, бул АБЦ үч бурчтугунун гипотенузасы демек АЦ болот. АЦ квадрат барабар АБнын квадратына плюс эмне болот? БЦнын квадратына. Мына жазып алдык. Эми экинчи үч бурчтукту карайлык. АДЦ үч бурчтук АДЦ деп жазып коеюн. АДЦ үч бурчтугун карайлык. АДЦ үч бурчтугунда катеттерин көрдүңөр, ДЦ менен ДЦ. АД катеттери. Бул жерде да гипотенузасы эмне болуп атат? АЦ. АЦ квадрат барабар эмне болот? ДЦ. ДЦ квадрат жана АД квадрат. АД квадратка барабар. Эми балдар, эгерде АЦ квадрат АБ квадрат плюс БЦ квадрат болсо, бул жерде да АЦ квадрат барабар ДЦ квадрат плюс АД квадрат боло турган болсо, анда АЦнын ордуна ушуну жазсам болот. Анткени АЦ квадраттын мааниси мына ушул. АБ квадрат плюс БЦ квадрат. Анда ошонун ордуна жазайын. Анда эмне болуп калат? АБ квадрат плюс БЦ квадрат барабар болот ДЦ квадрат плюс АД квадрат. Демек, биз байкап калдык. А тилкеси менен Б тилкеси экөө бири-бирине барабар экен. Эмнеге дегенде, мына биз көрдүк. Алардын гипотенузасы АЦ 1 экен. Көрдүңөрбү? Демек, бул жерде жообу Б тилкеси болот экен, балдар. Так, анда балдар кийинки мисалга көңүл буралык. Бул жерде n канчага барабар экен табышыбыз керек, канчага барабар экен. Анда биз билебиз, даражалардын эң негизги касиеттери болуп, эгерде негиздери бирдей болсо, даража көрсөткүчтөрүн кошуп коебуз. Демек, 4кө канчаны кошсок 12 болот деген сөз. Анткени бардыгын көрдүк биз эмне? Негиздери барабар болду. Демек, албетте 8ди 4кө кошсок 12 болот экен. Демек, энибиз 8ге барабар экен. Кийинки сүрөткө көңүл буралык. Бул жерде Б менен альфа барабар эмес, башкача айтканда альфа бурчу бета бурчуна караганда чоңураак экен. Эми бул жерден бул А тилкеси менен Б тилкесин салыштырышыбыз керек. Демек, эгерде альфа Б
бурчунан чоңураак боло турган болсо, анда бул мындай ачылып баратат, көрдүңөрбү балдар? Эгерде мону мындайынан чоңойто турган болсок, бета бурчунан чоң деген шарты бар. Альфа бурчу бета бурчунан чоң. Демек, чоң боло турган болсо, бул бурч кичирейип баратат, көрдүңөрбү? Гамма бурчу постепенно кичирейет. Эгерде андан да чоңураак, андан да чоңураак, андан да чоңураак, чоң боло турган болсо, демек гамма бурчу бул тета бурчуна караганда кичинекей болот экен. Демек, бул жерде жообу Б тилкеси болот экен балдар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.